Бул видеодон мамлекеттик курулуш департаментинин башчысынын орун басары Талант Иманакун уулу Бакай атадагы мектептин курулушун атайын жабдык менен текшерип, дубал кыйшык салынып жатканына көзү жеткен соң курулушту буздуруп жатканын көрүүгө болот. Бул видеону мам курулуш мына биз иштеп атабыз дегендей чыгарды. А бирок дубал туруп калганча эмнеге көзөмөл жүргүзүлгөн эмес деген суроо жаралбай койбойт. Видеого комментарий жазгандар мектепти кайсы компания куруп жатат, компанияга чара көрүлдүбү деген суроолорду да калтырган. Алдыда Медиа Хаб бул жана башка актуалдуу суроолорго жооп берет. Атым Акчол Исламова, саламатсызбы? Талант Иманакун уулу атайын жабдык менен өлчөбөсө деле бул дубалга назары түшкөн адам курулуш сапатсыз жүрүп жатканын дароо эле байкайт. Ишенбесеңиз дубалды жакындаталы. 1-май айылындагы Чолушов атындагы орто мектебинин 275 орундуу жаңы имараттын курулушу боюнча тендер 2020-жылдын аягында өткөн. Конкурска 5 компания катышып, аны Элдиар Строй утуп алган. Мамлекеттик сатып алуулар сайтында компанияга 2 кабаттуу мектеп курууга 74 миллион сом сунуштаганын көрүүгө болот. Тендерди мамлекеттик курулуш департаментинин алдындагы Талас облусу боюнча капиталдык курулуш башкармалыгы өткөргөн. Курулуштун сапатына көзөмөлдү да мам курулуш жүргүзүшү керек. Тиешелүү суроолорду департаменттин жетекчи орун басары Талант Иманакун уулуна бердик. Курулушту баштагандан кийин сиздер көзөмөлдөдүңүздөр беле? Бул дубалы кыйшык туруп калыптыр да? Туруп калган эмес, мен өзүм барып келбедим. Булар азыр кирпичный кладканы коюп атканда, ошол немени радиусту коюп атканда мындай кандай десем, мен 20%ке кыйшык болуп атканын аныктадым, мен карап турупчу, кыйшык кетип баратканын. Ошо стенаны. Ошо жеринде неме буздуртуп туруп, анан кайра курган боюнча тапшырма бердим. Бирок бул деген жана визуально караганда деле баягы кыйшык коюлуптур да, кирпичтерчи. Аны сиздер кантип көзөмөлдөйсүздөр? Сиз барганда эле билинип калдыбы же башка дагы жерине кызматкерлериңиздер барбы көзөмөлдөгөн? Жок, ошо мен рабочий выезд менен атайын командировкага бардым да. Салынып аткан объектлерди өз көзүм менен көрүп, өз көзүм менен текшерейин деп. Анан ал жерде куруп аткан процесс кладка работасы негизи нолдон өйдө жүрүп аткан маселе экен да. Ал жерден мен УКСтун технадзорлорун, жетекчилерин, ГАЗдын технадзорлорун баарына сөгүш жарыялап, анан ошолорду буздуртуп туруп, каякта карап атасыңар деп туруп, анан тапшырмаларды берип, итоговый совещанияны Талас областы боюнча өткөрүп, 16 азыркы маалда 16 объект курулуп жатат, 5 капремонт болуп атат. Анын 2 объектине 200 миңден 400 миң сом штраф салдырдып, анан жыйынтыктап келдим. Ал эми кирпич дубалды кыйшык тургузган Элдиар Стройго кандай чара көрүлдү деген сурообузга төмөндөгүдөй жооп берди. Буга штраф салынган жок, анткени мен на месте ошол жактан выявлять эттим дагы, сразу буздурдум. Республика боюнча дагы бардык облустун жетекчилерине тапшырма берип, көзөмөлдөп, ар бир немени видеокамера орнотуу боюнча тапшырма берип келатам. Эми дубалдар кайрадан тургузулса, бул жаңы мектеп кеч пайдаланууга берилет дегенди түшүндүрөт. Ансыз да тендер 2020-жылдын аягында өткөнү менен 3 жыл аралыгында мектептин дубалы дагы да тургузула элек болуп жатат. Ал эми мектепти куруп жаткан Элдиар Стройго эч кандай чара көрүлбөгөнүн жогоруда уктук. Кыргызстанда мектеп пайдаланууга берилгенден бир нече убакыт өтпөй дубалдан жаракка кеткен фактылар катталган. Курулуш башынан сапаттуу жүргүзүлбөсө, балдардын коопсуздугу суроо жаратпай койбойт. Сиз кандай ойлойсуз? Мам курулуш мектептин дубалын кыйшык тургузган Элдиар Стройго чара көрбөй туура кылдыбы? Комментарийге жазыңыз.